Азыр энергетика тармагынын жетекчисинин орун басары отурат, Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Султанбеков Сабырбек Кукушевич. Сабырбек мырза, баягы комитетте отурганда мен суроо бердим эле. Мага 110 квартал, бул Кызыл Аскер, 1-Май районунун округунан. Андан тышкары Западный автовокзалдан биздин жашаган жарандарыбыз кайрылып, эми арыздын негизи мындай болуп атат да, энергетикалык кубаттуулук, напряжение аз болуп атат. Ошол жактан жалгыз боо энелер, эми финансылык жактан муктаж болгон адамдар кайрылып, азыр деген эми 5 сом кылып коюп, 5 сом деген энергияны чектелбесек 5 сомдон аласыңар деген мындай шарт түзүп атат мамлекет. Бирок биз үчүн кымбат болуп атат 1 киловатт сатып алгангачы. Эгер колубузда жок болсо, мамлекет тарабынан бир кандай льгота болобу ушундай аялдарга, ушундай үй бүлөлөргө деп сураганда, комитеттен мага деген ошо сиздер тараптан ооба жазсаңыздар дагы бир 10% скидка кылып бере алабыз. Ошондой түзмө-түз энергохолдингге кат жазгыла деген жооп болгондо, ошону тастыктап бере аласыздарбы? Же комитеттен бирде айтып, бияктан азыр башкача болуп калбайбы? Мен ошо расмий түрдө суроо берип атам да. Эльвира Жыргалбековна, ал кезде сиз сураганда кубаттуулук жөнүндө сурагансыз. Кубаттуулук жөнүндө. 5 киловатт аткансыңар, ошону 7 киловаттка чейин көтөрүп берейин деп мен обещать эткенмин. Ошол сөзүңүздү кайталап расмий түрдө кайталап коюңуздарчы. Расмий түрдө айтам, 7 киловаттка чейин көтөрүп берем. Эгер финансылык жактан, анан деген аз мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөр болсо, ден соолук жактан чектелген пенсионерлер, анан жалгыз боо энелер болсо, расмий түрдө энергохолдингге кат менен кайрылса, 5 киловаттык чектөөнү, анткени кечинде келгенде сиз дагы бир нерсени кайталап коюңузчу. 6-дан 9-га чейин, эртең менен 6-дан 9-га чейин, кечинде 6-дан 9-га чейин расмий түрдө светти өчүрүүгө биз ошондой муктаж болуп жатабыз. Анан бул жөнүндө жарыяны беребиз дегенсиздер да. Бирок ошол кезден бери мына бир жума өттү, жарыя берилбептир. Мен аларга да чалганда айтып койгом да. Анан ошол кечинде аялдар болсо үйдөн келсек, же кир жууй албайбыз, же тамак жасай албайбыз. Эми эркектер жумуштан келет экенсиңер, даяр оокатка келесиздер. Аялдар биз кыйналып жатабыз деп кайрылгандыктан кандай болуп калат деп суроо беришкен да. Ошондо сиздин жоогуңузду айтсам, ушул палатанын жыйында бир суроо берип, ушу элге ушул расмий түрдө маалымат берип коюшсунчу, анан биз кат менен же мындай барып калсак, кабыл албай же баш тарткандай болбосун деп мен кечирип коюңуздар, буну расмий түрдө азыр ушул жерден деп кайталап берип атам да. Эльвира Жыргалбековна, бул боюнча Кыргыз улуттук электр Микрофон жакыныраак ала аласызбы? Энергохолдинг акционердик коомуна тапшырма берилген, ошондой сайт аркылуу жиберилгеле деген, ушул жарыяны часы максимума энергосистема эртең мененки 6-дан 9-га чейин. Урматтуу коллегалар, кичине тынч отуруп коесуздар. Бул сиздердин шайлоочуларыңарга да тиешелүү маселе болуп атат да. 18-ден 21-ге чейин бул биз энергосистеманын максимуму деп эсептелинет. Ошол убактарда биз электр энергияны колдонууну чектеп берүүнү суранабыз. Ошон үчүн жанагы айтылган кубаттуулук 5 киловатт, 7 киловатт саатына деген ошол убакытка гана тиешелүү ал. Бирок көбөйтүүгө кайрылышса, индивидуалдуу түрдө сиздерге кат менен кайрылышса, жардам бересиздер, Жардам беребиз. Чоң рахмат, ошону тастап коеюн дегем. Рахмат.